Кудайдын чакырыгы. 25 январь. Жүрөктөгү кубаныч жүздү жайдары кылат. Сулаймандын накыл сөздөрүнөн адамдын чыныгы абалы тээ ичинен башталат. Жүзү, сөздөрү жана иш-аракеттери бул ички жүрөктүн чагылдырылышы. Ошондуктан жазуу жүрөктөгү кубаныч жүздү жайдары кылат дейт. Сырткы шарттар эмес, адамдын жүрөгүндө жашап жаткан нерсе. Жайдары болуу сөзсүз эле катуу каткырып, жыргап, куунап жүрүү эмес. Бул ички, терең тынчтык. Баардык учурларда Кудайга таянуу. Мындай адам кандай гана сыноолордон өтүп жатпасын, жүрөгүнүн түпкүрүндө үмүтү бар, терең кубанычы бар. Ал кубаныч аба ырайынан, акчадан жана башкалардын маанайынан көз каранды эмес. Кудайдын тынчтыгына толгон адам дароо эле көрүнөт. Анын жүрөгүндөгү кубаныч сөзсүз сыртка чыгып, адамдарга кылган мамиледен көрүнөт жана башкаларга жарык болот. Дүйнө ушунчалык караңгылыкка, кайгыга толгондуктан адамдар ушундай адамга тартылышат. Аяттын 2-жарымында окуп кетсек, ал эми жүрөктөгү кайгы көңүлдү чөгөрөт. Адам ичинде көпкө чейин таарыныч, коркунуч, үмүтсүздүктү көтөрүп жүрсө, ошонун баары жүзүнө чыгат. Ошондуктан Кудай өзү жүрөктү сактаганга чакырат. Көпкө чейин терс нерселерде кечирбестиктин жүгүн көтөрүп жүрбөгөнүбүз жакшы. Жүрөктөрүбүздө кубаныч болуусун Кудай каалайт. Жасалма эмес, терең кубаныч. Жашообуз Кудайдын колунда экенин жакшылап түшүнүп алсак, тынчсыздануу да азаят. Кубаныч жана тынчтык болот.